2,191 көбөйтүү 3,2. Сандардын көбөйтүндүсү канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча эсептеп көр. Андан кийин биргеликте көбөйтүндү канчага барабар экендигин эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. 2,191. 2,191. Негизинен бул сан 291 бөлү 100гө барабар. Себеби 291 бул бүтүн сан деп эсептесек, анда 1 бирдиктен кийин бул жерде үтүр бар деп элестетебиз. Жана бул санды 100гө бөлүү үчүн үтүрдү 2 санга оң жактан сол жакты көздөй жылдырабыз. Анда 2ден кийин үтүр коюу керек. Демек ал кайра эле бизге 2,191 санын берет. Кийинки сан 3,2. Демек 3,2 анда ал барабар 32 бөлү 10го. Себеби бул жерде 3,2 деп жатат. Демек 10го бөлүү керек. 32-ни 10го бөлсө ал кайра эле 3,2ге барабар. Анда бул жерде берилген көбөйтүү амалын 2,191 көбөйтүү 3,2 амалын бул түрдө дагы жазып алсак болот. 2,191 ал барабар 291 бөлү 100гө дедик. 291 бөлү 100гө. Анда аны көбөйтүү керек 3,2ге. Бирок 3,2ни дагы 32 бөлү 10 деп жазып алсак болот. 32 бөлү 10. Анда бул жерде амалды аткаруу үчүн алгач сандарды көбөйтүп, андан кийин бөлүү амалын аткарсак болот. Алгач 291 санын көбөйтүү керек 32ге. 32ге көбөйтөбүз. Алардан чыккан көбөйтүндүнү бөлүү керек 100гө. Алгач 100гө бөлөбүз. Жана андан кийин кайра көбөйтүндүнү дагы 10го бөлүү керек. 10го бөлөбүз. Анда бул амалда 291ди 32ге көбөйтүп, аны 100гө бөлүп, андан кийин 10го бөлсө, негизинен көбөйтүндүнү кайсы санга бөлгөн болобуз? Демек бул жерде алгач 100гө, андан кийин 10го бөлгөнүбүздө санды негизинен 1000ге бөлгөн болобуз. Анда жазып алалы 291 көбөйтүү 32нин көбөйтүндүсүн бөлүү керек 1000ге. Анда алгач көбөйтүү амалын аткарып алабыз. 291 көбөйтүү 32. Негизинен бул эки амал бири-бирине аябай окшош. Эгерде биринчи бул көбөйтүндүнү эсептеп, аны 1000ге бөлө турган болсок, анда бул амалдын маанисин эсептеген болобуз. Алгач сандарды көбөйтүп алалы. Сандарды бирдик менен көбөйтөбүз. 2-ни 1ге көбөйтсө 2, 2-ни 9га көбөйтсө 18, 8-ин жазып калабыз бери көңүлдө. 2-ни 2ге көбөйтсө 4, көңүлдөгү менен 5. Анда ондук менен көбөйтөбүз. 3 ондук болгондугу үчүн аны кайсыл бир сан менен көбөйтсө дагы бирдиги 0. 3-тү 1ге көбөйтсө 3, 3-тү 9 менен көбөйтсө 27, 7-ни жазып калабыз дагы. 2си көңүлдө. 3-тү 2ге көбөйтсө 6, көңүлдөгү 2 менен 8. Сумманы эсептейбиз. 2ге 0ду кошсо 2, 8ге 3тү кошсо 11, 1-ин жазып калабыз, 1 көңүлдө. 5ге 7-ни кошсо 12, көңүлдөгү 1 менен 13, 3-үн жазып калабыз, 1 көңүлдө. 8, көңүлдөгү 1 менен 9. Демек 291 көбөйтүү 32 ал барабар 9312ге. Жана аны бөлүү керек 1000ге. Бөлөбүз 1000ге. Анда бул жерде тийинди ондук бөлчөк түрүндө жазып алабыз. 9312-ни 1000ге бөлүү үчүн анын үтүрүн оң жактан сол жакты көздөй 3 цифрага жылдыруу керек. Демек үтүр бул жерде 1, 2,
3 сифрага жылдырдык. Демек үтүрдү бул жерде 9дан кийин коюу керек. Же болбосо 9312 санын 1000ге бөлсө, ал 9,1312ге барабар. Демек 2,191ди 3,2ге көбөйтсө, ал 9,1312ге барабар. Дагы бир кызыктуу нерсе, көбөйтүүчүлөрдүн бөлчөк бөлүгүндөгү сандарды эсептейбиз. 1, 2, 3. Өтүрдөн кийин 3 сан. Же болбосо бул 2 көбөйтүүчүнүн ондук бөлчөктүн бөлчөк бөлүгүндө 3 сан бар. Ал эми көбөйтүндүдө дагы бөлчөк бөлүгүндө 3 сан бар. Силерге дагы өтө кызыктуу болуп жатабы? Ал эми бул жерде карай турган болсок, 2,91ди биз 291 деп жазып алдык. Бирок 291 бөлүү 100 деп жазып алдык. Ал эми 3,2ни бөлүү 10 деп жазып алдык. 32/10. Бул жердеги 100 жана 10 ал негизинен ондук бөлчөктүн бөлчөк бөлүгүн түшүндүрөт. Демек көбөйтүүчүлөрдүн бөлчөк бөлүгүндөгү 3 цифра болгондугу үчүн көбөйтүндүнүн дагы оң жактан сол жакты көздөй 3 санды эсептеп, андан кийин үтүрдү коюп койсо туура жоопту алабыз. Себеби бул жерде 2,191 санын 290 деп жазып алуу үчүн аны көбөйттүк 100гө. 2,191ди 100гө көбөйтсө, ал 291ге барабар. Ал эми 3,2ни көбөйттүк 10го. Аны 10го көбөйтсө 32ге барабар. Демек бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептеп алып, кайра аны 1000ге бөлсө, ондук бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн берди. Ал 9,1312.